Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Кара-Балтадабыз. Сатыла турган 3 кой, 1 кочкор бар. Бул партияда мына ушул 3 кой бар экен. Кызыккандар болсо көрө бересиздер. Бирөөсү жүнү кыркылган, экөөсү мына койлор. Буйруса мына ушул 3 кой бар. Дагы бир 10 күндөй күн аябай жылуу болот экен. Теги койдун да жүнү өсүп калат. Тиштери кандай, шеф? Ошо жүнү кыркылган 4 тиш. 4 тиш, а? Мына экөө 6 тиштен. Ошондо булар бирди тууп, экинчисиге эми качты, Ошондо 2,5 жаштык койлор да, скоро 3 жаш, Бойлорун өлчөйлексиз. 85-тин тегелери. Бойлор өлчөнгөн эмес, өтө бийик койлор эмес, эми ушул ашы барсыз 85-85ке чейинки койлор эми. Кыркылган койдун бай 88 ошондо. Кыркылган койдунбу? Хош. Хош. Мына. Но светлый койчу. Бул Кара-Балтанын эле кою? Кара-Балтанык, Но светлыйдыкын өлчөп көрбөпсүз. Кулактарын өлчөбөдүңүз, Светлый аябай сонун чистотасы жакшы экен. Апельсиновый же кандай, молочный цвет дейбизби? Эми койдун могу жылдызынан дейт го бүт баарычы. Ургач ушундай да, эркектин мужественный взглядыга карайбыз. Койдун жылдызына, мына жылдызы жакшы кой экен, сыргасы менен, куйругун четкий разрез менен. Качкан эмес булар? Но кочкор кошо турат, бирок секирбей атат, Бирок жакында эле кошулду булар бири-бириге, тура. 10 күн болду. 10 күн болуп калды, 10 күн эле болуп калды. 10 күндөн эле. Бул анда сизге чейин качып калган окшойт, Мурунку кишиден, Ушундай окшойт. Мына кочкор. Секирбей атат, болсо секирсе. Кочкорчу канча тиш? Кочкор 2 тиш. 2 тиш. Бою? Ченеде эмес, байдыр 90. Примерно 90 төгөрөгү го дейм, жүнү кыркылган кой 88 болсо 90-дун атарабындагы кой экен да. Кочкор экен. Кууттан кийин кочкор өтө арык көрүнөт. Эми куйруктарынан билинип турат го. Бааларын кандай коебуз булардын? Баалар кочкор 35 миң. Койлор 3-өө 100 миң. Кой 3-өө 100 миң сом экен. Мына 3 койду көрөм десеңиздер, мына 3-өө 100 миң сом. Кочкор 35 миң сом, жалпы 4-өө 135 миң сом. Анан жок, коюм көп эле, жана кочкорум буту ооруп калды, өпкөсү ооруп калды. Срочно кочкор керек, куутту бүтүрүш керек деп мына кышкы куут кылгандар. Мына көрүңүздөр, 2 тиш экен, кууттан келген. Ден соолугу жакшы. Эми ушул убакта баягы кээ бирлер кочкорун алып даярдап коет, тырмагын кыркканда тырмагын оорутуп алат. Бир кочкорлор өпкөсү ооруп калат. Ошо мезгилде мына жеңил кууш үчүн кочкордун өтө жеңил кыймылдайт экен да, мына секире берет экен кийиктейчи. Көлдөн келген сиппеле. Көлдөн? Кочкорлор дейт го, билбейм кандай тегин билбейм эсен. Көлдөн келди ошондо, Көлдөн келген. Линиясын билбейсиз? Жок дейт. Кыскасы көрдүңүздөр, мен ошолорго айттым. Жанакы нарын жактарда, тоолуу райондордо количествосы көп короолор бар. Ошолор ноябрь, декабрда коет да, январга чейин коюп жүрөт кочкор. Анан ошого бир аз костягы бар, анан мындай кыймылы, эчкиникиндей жеңил кыймылдагандай кочкор издегендер болот, мына ошолорго мына реакциясы жакшы экен. Койлор боюнча айттым, мына 3-өө тең, мына койдун куйругу да өтө четкий разрез менен, мына дагы разрез менен, Бул мына жылдыздуу кой экен, Өт чаканыраак кой болсо да жылдыздуу. Кочкорду бошотуп көрсөтөсүзбү? Тишин бир көрсөтүп коесуз, Мына экөөнүн тишин ачтык, жаңы көбөз, 6 тиш болду, 2 жүндүү койдун. 2 жүндүү койдун тишин ачтык, экөө тең жаңы 6 тиш койлор экен. Кочкор 2 тишимде бар. Кой жиберинчи. Мына жабай да экен, слишком эле. Тосуп коюң. Кочкор арык экен да, бирок жакшы. Буттары таза экен да. Айдап коюң. Болду да. Экран астынан номерлерге чалып сүйлөшө бересиздер. Ээси менен байланыша бересиздер. Кошумча суроолор болсо ээсине бересиздер. Дарей Кара-Балтада доставка ал жак бул жактарын уюштуруп берет. Негизи билесиздер, бул жактан Кара-Балта мал базарынан, Сокулук мал базарынан башка күндөрдө эле каттаган машиналар көп. Буйруса сиздерге жардам берет. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, жаккан болсо ала бересиздер.